Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Үн кандай угулуп атат, мүмкүн болсо билдирип койсоңуздар. Мен билесиздер, түз эфир кылсам мындай алдынан жар салып, мен саат мончада эфир берем, кирип көрүңүздөр деп айтпаймын. Жагдайга жараша оюма келип калганда эфир жасай берем. Үн кандай угулуп атат, билдирип койсоңуздар. Мен угулбай атса жөн эле сүйлөй бербейин. Эми бүгүн кечеден бери жакшы. Кечеден бери просто өзүм коерго жер таппайм да. Туура түшүнөм, саясатта дайым жалган колдонулат. Эгер эсиңиздерде болсо, баягы детектор лжыга отурганда Ташиев мырза өзү айткан, мен жалган колдоном. Ал бир эле Ташиев эмес, баары эле колдонот жалганды. Бирок бардык нерсенин эби чени болот да. Эби чени болот. Болушу керек. Өзгөчө 7 миллион элди башкарып аткан бийликте бир аз инсап болуш керек да. Сөз бар го, ууру бол, каракчы бол, инсабың менен бол. Эми баягы не деп айтканды деле билбейм да. Мисалы, жазылган, кабыл алынган мыйзамдар болот мамлекетти башкарууда. Анан адам баласынын жашоосунда эч бир жерде жазылбаган мыйзамдар бар да. Нарк, үрп адат, каада салт, ушундай ар түрдүү баалуулуктарга карап түзүлгөн улуттун бир өзүнчө эч жерде жазылбаган мыйзамы болот. Жашоо мыйзамы деп коет мындай. Эми бул нерсе, азыр мен айтчу нерсе, берки мыйзамдарга эмес, ошол нерселерге көбүрөөк жакын да, жазылбаган мыйзамдарга. Анан бизде азыр мамлекетте жазылган баш мыйзамдагы, андан кийинки мыйзамдардагы, кодекстердеги нерселер бийлик тарабынан баягы тебеленип тепселип аткандан кийин бул нерселерди айтып олтурганын өзү туура эмес. Бирок мындан ары кандай болот деген ой келет да. Мындан ары кандай болот? Элди кайсыл жака апарат? Келечекте кыргыз элинин абалы кандай болуп калат? Мүнөзү кандай болот? Такыр башым жетпedi. Акынды эгер ушул биздин бийликтегилер китеп окуса, Келкел деген Төлгөн Касымбековдун чыгармасында Токтогул жанакы Алымкандын тоюна кетип атканда дос экөө. Билесиңер да, Керимбай болуш кармап алып экөөнү. Баягы Суан бийдин тоюн бузулуп кетпесин деп Токтогулду кармап отурат да, Алымканды алып качып кетпесин деп. Ошондо баягы маңкасын билесиңерби? Алып келип, ат жоголду, ушул атты силер эле урдаган болушуңар керек деп баягы маңкасына жыттачы оозун десе, анысы дагы маңка мурду менен барып, тим эле оозун жыттап Токтогулдун. Көңүлүн айлантып, жептир, ушул эле жептир, ушул эле урдап жептир деп анан ошону далил кылып алып, Токтогулду ат уурусу кылып, жылкы урдады деп Токтогулдун атын мыкты күлүгү болот, ошону союп салат. Билсеңер керек. Бүгүн ошол нерсе кайра кайталанып атат да.
Бүгүн ошол нерсе кайра кайталанып атат. Әсел айым келип калыптыр. Чыралы. Акынды бүгүн дагы Болот Назаровду ат уурдады деп Керимбай болуштар бүгүн дагы баягы маңкасына оозун жыттаткандай кылып бирөөнү күбө кылса керек эми мен атым уурдады деп. Ошонун көргөзмөсү менен бүгүн Болот Назаровду кармап атат. Эми не дейсиз? Кандай болот мындан кийин? Болду, сүйлөгөндү токтотолубу? Кандай дейсиздер? Сүйлөбөй, не болсоң ошол болду. Ар бирибиз өз тирилигибизди кылалы. Экен не болсо ошо болсун. Ошого алып барып атат да. Мен чындап не кылышты деле билбей калдым. Азыр сүйлөсөк, толук күтсөк болот. Эртең бизди дагы алып барып, мисалы буларга бир кылмыш кылыштын деле кереги жок экен да. Буга чейин мисалы канча бийлик болбосун сындачубуз, кемчилигин айтчубуз, туура эмес кылып аткан иштерин айтчубуз, ошол аркылуу эл көзөмөл орнотуп, көзөмөлдөчүбүз да ар бир болуп аткан жагдайга карап, окуяларды көзөмөлдөчүбүз. Эмне болот? Сүйлөгөндү, булардын оюна, пикирине каршы чыккандардын баардыгын камай бер сапары эле. Эми мына ойлоп көрсөңөр өзүңөр. Болот Назаровдун ат уурдап атканына ким ишенет? Кимге ишенесиңер? Айткылачы эгер ат уурдайт деп ойлосоңор. Башы таанымал адам болсо, эми бир эч ким билбеген, эч ким тааныбаган бир жөнөкөй активдүү жаран болсо анда эми турмуш мажбурлагандыр, керек болуп калгандыр, анан ушундай кыска ойлонуп ушундай бир туура эмес кадамга баргандыр деп ишениш мүмкүн. Болот Назаров бул эл тааныган акын да, төкмө акын. Болгондо дагы Элмирбек Иманалиевдей мыкты инсандын тайын тарбиясын алган, ар бир сөздүн мындай баасын билген, сөз барктаган, сөз баккан, демек арыет намыстуу кыргыздын азыр акындары көп, бирок нукура жүрөгүндө кыргыздын арыет намысы бар акындарды мен чанда кездештирем бүгүн. Көбү баягындай арзыматтар көбөйүп кеткен, токтогулдар жок бүгүн. Каалашынча бийликти мыктай берет. Арзымат, эгер китеп окуган болсоңор билесиңер да шуну. Арзымат ким болгон дагы токтогул ким болгон. Бүгүн арзыматтар көп, токтогулдар жок. Бул ошол Болот Назаровду мен ошол токтогулдун жолунда келип аткан, чындыкты айткан, байлыкка, бийликке учпаган, элдин көйгөйүн айткан, чындыкты айткан, акыйкаттан тайбаган, таза балдардын бири деп билчүмүн. Эми ушуну жылкы урусу кылып камаган. Мындан чыкты Кыргызстанда Кыргызстан үчүн күйгөн мындан кийин кылмыш болуп калды. Кыргызстанга күйбөй эле коюш керек. Өз тирелигин кылып, өз жашоону башка жактан издеш керек. Ким кылып атат ушуну? Албетте, эл кылып атабыз. Эл ушул нерсеге жол берип атабыз өзүбүз. Бүгүн ошол Болот Назаровдай азаматты колдоп чыккан эч ким жок да. Жок, бул кантип эле ушул урдасын, бул акылга сыйбайт. Макул алдагыла, жалган айткыла, бирок бул жалганы бар акылга сыйбайт деп коргоп ким чыгат? Эч ким чыкпайт.
Демек, мындан дагы пас, мындан дагы начар көрүнүштөр болор. Макул, бүгүн ким бийликке ачыкча каршы чыгып атса, ошолор камалып атат. Бийликтин жасап аткан иштерине каршы булар. Бийлик башындагыларга каршы болбойт. Бийликтин кабыл алып аткан чечимдерине каршы ачыкча позициясын билдирип чыккандар бүгүн камалып атат. Бул нерсе ушул активдерди тазалап бүткөндөн кийин, бардыгын тилин жулуп, кол бутун сындырып бүткөндөн кийин карапайым элге өтөт бул нерсе. Бул башталышы гана. Себеби болушар эч ким калбайт. Чыган чыкманын бардыгын жок кылып бүткөндөн кийин, баары колун шилтеп кеткенден кийин, ар бир кыргыз сөзсүз түрдө бул акыйкатсыздыкка кабылат. Сөзсүз. Былтыр эле менин бир акем, ой, кой эле кой, бийликке каршылык кылба, бийлик не деп мен аябай көп эме кылчу. Аке, адилетсиздик жаман нерсе, мамлекетте адилеттүүлүк болмоюнча ар бир адамга кыйынчылык келе берет десем, койчу, кантип эле кыйынчылык келет? Өзүң тирилигиң кыла берсең, ким сени келип үстүңө чыгып атат? Ким сени минип атат? Кудай тобагылым көп өтпөй эле Кудай көрсөтүп койду. Көп өткөн жок. Чоң балдар, баласы, баягы бүтүрүүчү класста окуган баласы бар экен, бар эле. Ошол достору менен көчөдө түндө жүрүшсө, чоң балдар, алардан жаш чоң балдар, аларды коркутушуп, давай тиги магазинге кирип, бизге ЗАГСке тигиндей мындай алып келип бер. Слушай, өзүбүз жооп беребиз дейт. Алар коркот да, наркылардын айтканын кылат, чуркап барып, булар төртөө бешөө бирөөнүн магазинин ачып, бешиги мындай эле ачылат экен, ачылып киришип, баягы заманын талкалап. Анан колго түшүп калат. Колго түшүп калат. Беркилер айтат, чоңдор, бизди айтсаңар өлөсүңөр. Анан булар баягы милиция кармап алып эме кылса, протоколго бөт жазып беришиптир. Да, биз урлукка кирдик, курсагыбыз ачты, ошо ЗАГСка кылчу нерселерчи. Ой, жаман кыйналды. Мен таба эмес, тобо бул, таба эмес мен. Аябай, мен ал канча кыйналса, мен деле ошончо кыйналдым. Себеби аябай көңүл жакын акем болчу. Аябай кыйналды адилетсиздиктен. Канчалаган акчалары кетти. Эң негизгиси адилеттүүлүк ошол жерде болсо, адилеттүүлүк. Ошол балагатка толук жете элек балдарды зордоп ошол жолго салган жанакы эми дедовщина да бул. Жанакы деттерин кармаш керек болчу да. Деттерди эч ким издеген жок. Колуна кирген эле балдарды кармап алып, ата энелерин. Мындай кимиңерде болбойт эртең. Кимиңер кепилдик берип аласыңар, менин балдарым ошондой нерсеге аралашпайт. Менин билишимче азыр деле бүтүп кете элек иштери. Ошол иште. Не гана деген азаптарды башынан өткөрбөйт. Саануй болуп калды да булар азыр. Ошол 4-5 баланын ата энеси чогуу саануй да. Каалагандай кылып саап эме кылышып атат. Иштери бүтпөйт. Мындай адилетсиздик өкүм сүргөн өлкөдө ким менин башыма келбейт. Мына акыйкатсыздыкка мен кабылбайм. Лично мага болбойт деп кимиңер айта аласыңар? Ар бир кыргыздын башына келет. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо эртең. Биз ошончон гана айтып келип атабыз, мамлекетти коркутуу менен, алдоо менен, башка менен башкара албайсың. Эгер башкарам десең, адилеттүү бол, бүттү. Адилеттүүлүк, акыйкаттык орнот, адилеттүү бол. Эң негизги нерсе ушул. Бийлик камсыздап берүүчү нерсе коопсуздук, адилеттүүлүк. Көп кыйын адамдар буга чейин эле чыгып кетишкен. Айнура Бакировна дейт,
ушунча элдин тилин кантип тыймак дейт. Тыйып атпайбы бир четтен эле. Мисалы ушул Айнура Бакировна деген эже мен сизде сүйлөгөнүңүздү эч бир жерден көрө элек. Капа болбоңуз, эгер мен көрбөй калган болсом, мен анын үчүн сизди айыптабай эленмин, бирок мен көрө элекмин. Ошон үчүн балким сиз эркиндикте жүрөсүз. Ачыкча сүйлөп чыккандарды, мен тааныгандарды дээрлик 90% камап өтүштү бүгүнкү күндө. Баягы айтканда мисалы жөн эле коңшуңа, тааныш билиштериңе айткан бар, анан массалык түрдө айтуу бар да. Канчалык көп адам көрөт, көп адам угат. Канчалык аудиториясы бар ошол адам. Мен билген, мен тааныган баягы ошол аудиториясы чоң активдүү жарандарыбызды баарын эле камап өттү. Так. Айка жайнак эжеке сүйлөөбүздү жаап отура берсек совсем маңкурт болуп улут катары жок болуп кетпейбизби? Биз улут катары жок болуп баратканыбыздын өзү ушул. Себеби улут бир эле тили менен эле улут болуп калбайт. Ал өзүнүн баалуулуктары, өзүнүн өзгөчөлүктөрү, наркы, кыскасы ушул нерселер менен өзгөчөлөнөт башка элдерден. Паспортко жазып коюп эле коймен ал ошол улут экенин билдирбейт, паспортко жазып коюш. Мисалы азыр бизде кимдер гана паспорт албай атат. Бүгүндөн баштап, кечетен баштап 120 миң төлөсө, ким болбосун ошол болсун, Кыргызстан жарандыгы, пожалуйста. 5 жылдан кийин депутат болгонго толук укук алат, 10 жылдан кийин президент болгонго дагы укук алат. Кудайдан жөө качкандын баардыгы Кыргызстанга келет эми. Себеби 120 миң доллар ит бекер. Ошолор деле кааласа мисалы кыргыз деп жаздырып ала берет паспортуна. Кыргызмын десе бүттү. Аны эч ким запрет албайт. Улут катары сакталуу үчүн улуттун өзгөчөлүктөрүн сакташ керек. Улуттун өзгөчөлүктөрү мына ушул сыяктуу нерселер деле. Тарых намысында, каада салт ипадатында, анан албетте эң башкысы тилинде болот. Амираева, бийлик уят болуп жатат тескерисинче. Кимиңер уят кардыңар, кантип уят кардыңар айткылачы. Мен билбейм, эч уят каралбай койдум бул бийлик. Буларда уяттын утамасы деле жок окшойт. Мен билбейм, кыргыздын уулдары мынчалык намыссыз болбосо керек эле, билбейм. Кыргыз болуп туруп кантип бети чыдайт ушундай нерселерге? Мен түшүнө албайм. Мен түшүнө албайм. Эмнеге угулбай калды дейт, билбейм, вроде башкалар угулуп атат окшойт. Телефонуңуздун колонкасын настройкалап көрүңүз. Чындыкты айтып туруш керек дейт Айка жайнак эжеке. Ооба, чындыкты айтып туруш керек. Бирок айтылган чындыкты уга билген коом дагы керек да. Сууну сиңген жерге себет. Сөздү уккан адамга айтат. Анан эч ким укпай атса, дуалга сүйлөгөндөн не пайда дегендей сөз да. Зейнеп Калдырбаева, арыбаңыз инем жаңы патриот. Инилүү болгонума ыраазымын. Достугубуз гүлдөш үчүн болсун дейт. Зейнеп Калдырбаева эжеке, мен дагы кубанычтамын. Албетте колубуздан келгендин баарын жасаганыбыз ошол өлкөбүз үчүн, өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн, элибиздин жыргал жашоосу үчүн.
аймагыбыздын бүтүндүгү үчүн болмокчу, бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрүп тургандай азырынча канчалык аракет кылбайбы, колубуздан көп нерсе келбей турат. Ушунчалык кайдыгер болуп калдык. Жаныңдагы жакыныңды чаап кетсе да мага тийбесе болду деп жашап калдык да, дейт Нургазы Мамазулович. Туура айтасыз. Ушунчалык кайдыгер болуп калдык. Мен өлбөсөм болду да. Мен өлбөсөм болду. Тегерегимдегилер не болсо ошо болсун. Мен тынч болсом, мен өлбөсөм болду. Баягы бир катуураак айтылган макал бар кыргыздын. Көзүм көрбөсө, көчүгүңдү бөрү жесин деген. Азыр дал ошол заман болуп калды. Жок, сиз негизи мен кошууга аракет кылдым, Селайым, бирок сиз кошулбадыңыз. Эфирге чыккан жоксуз. Сиздин балким аппаратыңыз ошол туура келбеди түз эфирге чыкканга. Негизи түз эфирге кошулганда экран экиге бөлүнүп, экөөбүз бири-бирибизди көрүшүбүз керек болчу, башкалар дагы ошол эфир аркылуу көрө берет болчу. Аселайым деген мен жакында видеосун чыгарган болчумун. Бир мыкты кыргыздын айым кыздарынан экен. Мага аябай мындай таң калтырганы ушул болду. Күйүп бышып чындап чын жүрөктөн ошол кемпир абаттын кетип атканына ызаланып, мырза жигиттерибизге, азаматтарыбызга нааразы болуп, аябай бир ойлорун айткан экен. Ошол видеосу аркылуу неме кылып, мен жүктөдүм эле видеосун. Бирок өзү суранып калды, кээ бир жерде баягы улуттар аралык кастыкты мындай козутуучу бир баягы эгер кааласа баягы шылтоо болуп калчу бир эки сөздөр бар экен, ошолорду мындай жок кылып башкадан видео кайрылуу жасап берейин, ошону жүктө дегенден мен өчүргөн болчумун. Азыр түз эфирге кошоюн деп атсам, негедир кошулбай атат. Балким аккаунту жаңы болгондадыр. Себеби эски аккаунтун кимдир бирөөлөр эми биз үчүн түшүнүктүү эле, бирок айтпай эле коеюн. Кирип взломать этип, өзү өз аккаунтунан азыр колдоно албай атыптыр. Селайым ошого жаңы аккаунт ачып, азыр кошулууга аракет кылып көрдү, бирок тилекке каршы болбоду. Бизге жакшы эле угулуп атат дейт. Улай жатат дейт. Назаровду камалган просто позор дейт Алмазбек Жолдошбаев. Эми бул позордун дагы баягы түрлөрү болсо керек. Бул позор эмес, бул пастык, бул наданчылык. Бул наданчылык. Позор деген сөз биздин кыргызчасы мындай осол деген сөзгө окшош да. Ал бир күтүүсүздөн бир нерсени туура эмес жасап алса же билбей калып туура эмес жасап алса, позор болуп калат адам. Бул жерде позор эмес, бул жерде наданчылык эле кылып атышат. Мен ошентип эле баалайм. Бул наданчылык. Чынара ушунчалык адилетсиздик өкүм сүрүп атат дейт. О, бир карап туруп мындай элдин жасап аткан реакциясына карап туруп, элдин ушул болуп аткан нерселерге жасап аткан мамилесин көрүп туруп, саз болот деген келет да. Саз болот, эл ушуга ылайык экен деп сыртка чыгып алып, баягы көрүүчү болуп, тамаша кылып отургуң келет да.
башарлы отурсаң мокумуң манат да. Себеби ошол мокум канчуудай иштер болуп атат да Кыргызстандачы. Бирок акырын ойлоп туруп жүрөк даабайт да, жүрөк чыдабай кетет. Акырын себеби эл көрбөй, эл билбей турганы менен баягы жан дүйнө менен көрөсүң да, аны мындай көзүң менен көрө албайсың келечекти. Жан дүйнө менен сезип, ушундай болсо, анан адам акылы менен көрөт, акылы менен тааныйт мындай нерсени. Эртең не болот, бүрүс күн не болот, божомолдоп билесиң да. Ошол нерсени акырын ойлоп туруп бул иштерди чыдабай кетесиң. Өзүң үчүн эмес, өзүң келечегиң үчүн дагы эмес, балдардын келечеги үчүн дагы эмес, өтмүш үчүн көбүрөөк ойлоносуң. Эгер ушундай болуп, күнү келип, баары бир жерлерибизди башка бирөөлөргө берип койчу болсок, мекенин кадырына жетпесек, барлыкты баалай албасак, ушунчалык бир надан, нашүкүр деп коет. Нашүкүр эл боло турган болсо, анда биздин ата бабаларыбыз эмне мынча жандарын кыйнап, эмнеге өмүрлөрүн кыйып ушул жерлер үчүн күрөш жүргүздү, неге ушул жерлер үчүн өз өмүрлөрүн кыйды деп мен ошол нерсеге түшпөй кетем. Алар дагы бизге окшоп умный болуп жашай бербеген экен дейм да. Өзү үчүн, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн мен өлбөсөм болду, башкалар не болсо ошо болсун деп койсо биздин аталарыбыз, биз вообще төрөлбөйт элек да ошондо. Жок болот элек да, себеби мекени жок болсо, кантип биз кыргыз болуп төрөлбөйбүз, чынбы? Азыр Россияда эле карагыла, эмне гана деген улуттар бар. Биз билбейбиз даже. Же орус эмес, же башка эмес. Орус тилдери орусча. Негизинен азыр жаштар өз тилин унутуп салган. Орус тили улут дагы эмне гана деген улуттар бар. Нече айтканда мекени жок. Төрөлгөн, жашап өтүп атат, эч бир баалуулугу жок. Неге келдим, неге жашап атат, өзү деле түшүнбөйт. Жашоосунун маңызы жок. Биздер ошондой болуп төрөлсөк төрөлөт элек, болбосок жок эле да. Так, Зейнеп калдыбай антпесек, артка кетип калабыз деп тез чыптыңыздар деп. Эжеке, тез чыккандан эм билбейм, мен кээде ушинтип чыдабай кеткенде чыгып ойлорумду айткым келет. Кайра эле андан жыйынтык чыкпаса, билбейм, биз баягы бир кичинекей аудитория бири-бирибизди мындай билебиз да, ушул Facebook аркылуу башка жактан бири-бирибизди ойлорубузду, принциптерибизди билебиз. Ошону менен тааныш болуп, ушундай бири-бирибиз видеобузду көрөбүз. Ал сыртка тарабай эле да азыр мен билгенден. Биз бир кичинекей эле мындай кандай бир коомчулуктун кичинекей бир бөлүгү өз алдыбызча эле ушул өз кругубуздан эле чыкпай атабыз. Эл көпчүлүгү билбейт бул жерде эмне сөздөр сүйлөнүлүп атканы, эмне ойлор айтылып атканы. Эл бийлик аябай сонун иштеп атат деп отурат дейм да. Аселайым, муну Рахима Жумалиева деген эжеке айтып атат да, бийлик акындан колуңду тарт, болот чыныгы акын деп жазыптыр. Ушуну комментарий кылып жазбай, Рахима эжеке, жалпы эле ушул мени көрүп аткан мекендештер канча адам көрөт билбейм. Келиңиздер мындай кылабыз. Кече айым баягы видеосунда айтып атат да, ар бирибиз жөн эле комментарий жазуу менен чектелбей, ар бирибиз видео кайрылуу жасайлы. Кыска, нуска кылып, Кудайга шүгүр азыр баардыгыбызда смартфондор бар, телефондор. Баардыгынын камерасы иштейт. Камерасы менен телефондор көтөрөбүз. Ансыз бул Facebook'ка кирип көргөнгө болбойт. Демек, ушуну көрүп аткандан кийин YouTube'дан же Facebook'тан демек силерде смартфон, телефон бар, ушул
Video kamerасы бар. Ошол видео камераны өзүбүзгө каратып коюп алып, ушул оюбузду ачык айтып чыкпайлыбы, үйрөнбөйлүбү ушул нерсеге? Өзүбүздүн позициябызды билдирбейлиби? Бир эле болотко эмес. Болот просто баарынан ашып түштү. Ошон үчүн болотко окшоп да 25 жатат. Дал ушул болоттун позициясындагы. Айырмасы болот ыр кылып айтат, алар кара сөз менен айткан адамдар. Ошолорду айтып үйрөнбөйлүбү? Ар бири. Себеби бул жерге сиздер жазган комментарийни мисалы бир кичинекей эле бир аудитория окуйт. Силердин баягы тааныш билиштериңиздер ар бир адамдын өзүнүн линиясы болот да. Мисалы досторуңарга кирсеңер, тууган уругуңар бар өз өзүңөрдөн, дос жарлар, айылдаштар, башка классташтар, университетте чогуу окугандар, ар бир адамда бар да ушундай өзүнүн досторунун арасында бар. Мисалы мен видео чыгарсам, негизинен ошол менин тааныштарым көрөт да. Сиздер дагы мага окшоп видео чыгарсаңыздар, өз оюңуздарды билдирип, өзүңүздөрдүн ошол тегерегиңиздеги адамдар дагы көрөт. Эгер мен бөлүшүп койгон болсом, өз баракчамда, сиздер сүйлөп аткан сөздү менин тааныштарым дагы көрөт. Менин досторум дагы көрөт, достугум да бар адам. Келиңиздер ушул нерсени колго алалы. Жөн эле комментарий жазуу менен, комментарий бул сын пикир билесиздер. Сын пикир жазуу менен эле чектелип калбай, ар бирибиз оюбузду ачык айтып үйрөнөлү. Неден коркобуз? Болуптур, аш барса камайт. Не болот камаса? Асман үзүлүп жерге түшөбү? Аллах бир гана Аллахтан коркушубуз керек, ушуну унутпаңыздар. Эгер Аллах сактайм деген болсо, бул бийлик эмес. Бүтүн дүйнөдөгү бийликтер чогулуп дагы сизге эч кандай зыян жеткире албайт. Булар себеби адам баласы, сизге окшогон эле бир макулук. Аллахтын бир макулугу. Алла Таала эгер сизди сактайм деген болсо, зыян жеткизбейм деген болсо, эч ким жеткизе албайт. Бирок Алла Таала сыноо берем деген болсо, сиз үйүңүздүн түбүнө кирип, бетондон подвал жасап, ошонун ичинде отурсаңыз дагы, зыян баары жетет, аны менен сактана албайсыз. Себеби сиз адам баласысыз. Аллах Таала жараткан жөнөкөй бир макулуксуз да. Баарыбыз ошондойбуз. Ушул ишеним жок болуп атпайбы баарыбызда? Ушул ишеним жок болуу анан коркуп атпайбы? Сиздер ойлоп аткан болушуңуздар мүмкүн, Асан коркуп неме кылып калды, что-то буларды камап койсо Асанын деле көп. Жок, мен коркпойм. Мен Аллахтан корком. Мен наоборот күч алчу учурум азыр. Мен ушул элдин, коомчулуктун кайдыгерлигине көңүлүм калды. Коомчулукта күнөө, бийликте эмес. Бийлик ушул коомчулуктун күзгүсү гана. Коомчулук. Коомчулук кантип болот? Анын бир эле жолу бар. Коомчулук бул сизден, менден турат. Ошон үчүн Исхак Разаков айткан: сен таза бол, мен таза болоюн, коом таза болот. Сиз активдүү болуңуз, мен активдүү болоюн, коом дагы активдүү болот. Баштабайлыбы? Мага эч кандай кызыгы жок. Сиздердин лайкыңыздардын, сиздердин баягы комментарийиңиздердин мага көп деле кызыгы жок, анычы. Мен азаматсың дештин деле кереги жок. Андай нерсени токтоткула. Ар бирибиз өзүбүз баштайлы. Активдүү, жарандык позициябызды билдирип. Бирөө көрөбү, көрбөйбү, тигиндей мындай деген ойдон алыс болоюн. Ал өзүбүз үчүн жасайлы ал нерсени. Бирөө үчүн эмес. Биз артист эмеспиз, туурабы? Актер эмеспиз. Өзүбүз үчүн жасайбыз. Өзүбүзгө жактыбы, бүттү. Өзүбүздүн оюбуз толук айтылдыбы, бүттү. Ошону чыгаралы. Анан эл, ошол досторубуз, тааныштарыбыз, ошол биздин достугубузда бар адамдар өздөрү билет. Эл элегинен өттү деп ошону айтат. Өздөрү эгер
мыкты неме болгон болсо ал тарайт кетет, көп адамдар көрөт. Мыкты болбосо калат. Просто биз азыр ошол нерсени кылбасак, мен башка вариант көрбөй элемин да. Эртең мен дагы камайт, дагы ушул 5-6 калдык, дагы 5-6 камайт. Анан эмне болот дальше? Кыргызстан андай болгон эмес да, эгер чындап биз кыргыз болсок, кыргыз кырылган сайын курчуп, түгөнгөн сайын түтөп, көбөйүп, эч кимге жеңилбеген эл. Бир эки адам эмес, бүтүн мисалы ошол учурда деле Кытай элинин генин билесиңер, кандай күчтүү мындай ген. Аябай бул Кытай деп ошондо деле аябай көп сандуу эл деп айтканбыз да. Ошол Кытайга да жеңилген эмеспиз биз кыргыздар. Дүйнөнү басып келип аткан Монголго да жеңилген эмеспиз. Чыңгызханга да жеңилген эмеспиз. Бизди сүйлөшүү менен кошкон өзүнө кыргыз элин. Чабып алган эмес. Анан ушу 2-3 адам келип алып бизди жеңип салат. Зейнеп Калбаева, мекенин ыйыктырган эгемендиктин баркын сезчелик анча мынча киши сезе бербейт дейт. Рахмат жакшы сөзгө, бирок сезишибиз керекпиз да. Просто бизди эгер буну сезбейчү бир мал сыяктуу адам болсок, Алла Таала бизди адам кылып, анын арасына мусулман кылып, анын арасына кыргыз кылып жаратпайт болчу. Жөн эле бизди бир мал кылып туруп эле өзүнүн суносуна өткөрүп алат болчу. Биз кыргыз болуп жаралгандан кийин, Алла Таала бизди жараткандан кийин, кыргыз болуп жашап өтүшкө милдеттүүбүз ар бирибиз. Бул Алланын аманаты, буга кыянат кылып болбойт. Бийликти жаттан кийин кылган. Катерина элемде Турасамдин четинен камап жатышат, активдүү жарандарды жок кылыш максаты болуп жатат. Демек Кыргызстан жок болуп кеткени турабыз. Садыр камчы өздөрү кыргыз экенине күмөн санап жатат. Элине күйбөй жатканына караганда дейт. Мен жасаган иштерин көрүп, кимде болсо деле ойлор кетет. Кыргызга душманмы деп. Бирок эч кандай факт жок. Мындай сөздөрдү азыр айткан болсок, жеке кимдир бирөөнүн жеке беделине шек келтирүү деген берене бул да. Туура эмес болуп калат. Менин оюмча паспортунда кыргыз деп жазылып турат, ошон үчүн президент болуп бере УКМКны жетектеп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп турат. Гүлбар Жумалиева жакшы сөз жазыптыр, рахмат. Мен байкалды эчтеке запрос отправила дейт. Бул жанакы сележектен. Нурдин Ибрагимов, азыркы мыйзамсыз келген бийликти учурунда баардык нерсени күтүүгө болот. Кыргызстан экинчи Тажикстан болуп калды. Тажикстан бизге караганда мыйзамдуураак өлкө, шек келтирбейли. Бизге экинчи мааиле рахман келди. Эми ошолордо кыргыз элимдин жашоосу Тажиктерден да кызуу. Акыры туура, менин оюмча. Бактысы үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу боло алат. Асылбек Жээнкулов туура. Бирок биз эмне кылып күрөшүп атабыз? Күрөшүп атабызбы? Эл бул ким? Эл дегенде биз жанакы площадька кылкылдап толуп турган элди гана түшүнөт болушубуз керек. Эл бул сиз. Урматтуу Асылбек Жээнкулов. Эл бул сиз, эл бул мен. Сиз экөөбүз элдин кандай десем, өкүлүбүз.
элдин бөлүгүбүз. Сиз мен чогуу аракет кылсак анан болот. Балдар биз макулга жооп бербей эле коелу. Mesela men түнүккө бара жатат биздин өлкөгө жол бермей. Түркмөнстанда суктансак болот. Жакында биз суктанып гана жашап калабыз бул кетиште. Ал жерде мындай адилетсиздик жок туугандар. Диктатура бар туура, бирок адилетсиздик ынчалык эмес. Бизчелик эмес. Эгер элдин жашоосун түркмөн башчылык кылып зыңкыйтып оңдоп туруп, тузуңду бекер, электр энергияңды бекер, жол киремди бекер, могул ГСМди почти бекер, эми бекер эмес, почти бекер кылып, кыскасы чай тузга акча төлөнбөйт да ал жакта, жол киреге акча төлөнбөйт. Кыскасы ушинтип элдин жашоосун газга акча төлөнбөйт ал жакта. Ошентип элге шарт түзүп берген болсо, өзгөчө болуптур, элдин баарына түзбөсө дагы майып мунжуга, жетим жесирге, ушул баягы ардагерлерибизге, пенсионерлерибизге, анан ушул даристелерибизге өзгөчө көңүл буруп берип коюп, анан башкалар менен эсептешпей койсо деле мен деле макул деп. Мен деле моюнсунбак. Зато могул жагын кылып атпайбы, касыратып атпайбы, эркек экен деп. Бизде ушундай түшүнүк дагы бар да. Мыйзамга туура келбесе дагы түшүнүк менен жашай беребиз. Себеби бизге мыйзам келгенин аш барса 100 жыл деп болду. 18-жылы биз Кара Кыргыз автономиясы деп 20-жылы кирген болушубуз керек. Азыр Казакстан территориясы менен Кыргызстан территориясы биригип, эки автономия область болуп, 20-жылы так билбейм. 18 кетик экен. 18-20 жылдары өткөн кылымдан. Мыйзам менен жашап баштаганбыз. Ага чейин ак падышанын тартип жобосу боюнча жашадык. Ага чейин болсо баягы эле түшүнүк, салт, адат, чынында баягы мисалы Кокон хандыгыбыз болгон, бирок биз кыргыздар көп деле ал хандыктын баягы өкүмдөрүнө көп деле моюнсуна бербейт болчубуз. Кааласак аткарып, каалабасак аткарбаган эле эл болгонбуз. Эгер жакпай калса барып туруп ордону оодарып, хандыкты алмаштырып коюп эле жүргөн элбиз да. Кыскасы ушундай. Айдан Шайкажан Ачылбаев дейт. Сайырлардан туура айтасыз дейт. Мен туура айтканымда туугандар. Мен туура айткан болсом, анда давайте ошол мен айтканды кылыңыздар. Ар бириңиздер өз алдыңыздарча мага окшоп сүйлөп чыгыңыздар, позицияңыздарды билдирип, кайрылууларды жасап. Болот Назаров туура эмес, адилетсиз камалды айтыңыздар. Болот Назаров адилетсиз камалды. Или эсиңе кел деген кайрылууларды жасап чыгыңыздар. Так. Несират Асанова дейт, ошол Аселдин айткандары да таасир этпесе Кыргызга, знаешь, кыргыз кой эле болуп калыптырбыз, кайдыгерликтен эмес бул. Несират эжеке мындай да, элдин баарын күнөөлөгөнгө болбойт. Аллах ушундай жараткан, кабилетти, жөндөмдү ар кимге ар түрдүү өлчөп берет. Бардык адам баласы ак менен караны ажырата биле албайт. Ал кабилет дагы
Алладан берилген касиет. Мисалы орустар бизге биринчи келгенде өзгөчө ушул Советтер Союзунун кезинде коммунисттик партиянын идеологиясы ушул болгон, сабатсыздыкты жоебуз деген да. Аң сезимдүү коом курабыз. Баягы биринчи мугалимде көргөнсүңөр, баарыңар эле окугансыңар. Элди массалык түрдө окуткан, зордуктап окуткан. Эгер ата энеси уруксат бербесе, кимдир бирөө каршылык кылса ошолорду камаган. Бүт каражатты мамлекет өзү сарптап, ар бир адам баласын окутууга милдеттендирген. Бирок ошондо дагы адам баласы аң сезимдүү болуп кеткен жок. Ошол эле көрсөткүч болгону каттаныйт бүттү. Көп нерсени ажыратып биле албайт. Андай кабилет жок. Ак менен кара. Эгер сиз ак менен караны ажыратып билип аткан болсоңуз, демек анда сизге андай кабилет берилди. Башка Алла Таала бербеген үчүн ал адамдарды биз кемситкенге же аларды күнөөлөгөнгө туура болбой калат. Алла Таала дагы алардан эртең сурак албайт, ошол өзү бербеген жөндөм үчүн, касиет үчүн эртең сурак албайт. Алла Таала бизге эмнени берсе, ошол нерсе үчүн гана эсеп кыса алат, отчет алат эртең акырет күнүндө. Демек, сиз азыр ак менен караны ажыратып көрүп билип турасызбы, сизден сурайт. Чындыкты сиз көрүп турасыз, чындык экенин. Ушуну айтып, ушул чындыкты коргогонуңуз үчүн сиз күнөөлүү болосуз эртең. Наркы эл эмес. Ошон үчүн элди күнөөлөй албайбыз. Эл арасында ар бир жерде болот, өзүнүн ар түрдүү адамдар болот. Ошолорду теңдеп жаратпаса, бир пайгамбарыбыз суроо берет да, неге ушундай эме болгондон кийин, мисалы көз азиздерди бир айыл, дудуктарды бир айыл, дагы бирөөнү бир айыл, жалаң сулууларды бир айыл, акылы кемдерди бир айыл кылып жаратып койбойт белең. Ушулар баягы бири-бирин түшүнүп, аябай бири-бирине баягы тең болуп, пар болуп жакшы жашайт эле, баягы бири-бирин кемсинтпейт эле. Себеби баары бир нерсе айтат го, бири-бирин көрүп тобо кылсын. Мага мен аны дагы ошентип койбогонум үчүн. Ошол сыяктуу нерселер бар. Тобо кылайлы, биз ошентип койбогонуна шүгүр кылайлы. Колдон келген аракетибизди жасайлы. Себеби сурагы бизден оор болот. Азыр көпчүлүгүңүздөр ичиңиздерден үмүт кыласыздар да, мен билем. Себеби көпчүлүк менен сүйлөшөм. Ушулар бир жакшы жашоону алып келсе, кимдир бирөөлөрдөн үмүт кыласыздар да, бир адамдардан. Ушул күрөшүп, кыйналса дагы ушул кыйналып, камалса дагы ушул камалып, баардык кыйынчылыкка чыдап, эптеп, акырында жеңип, жакшы жашоону алып келсе, анан биз жыргап жашасак. Силердин оюңар уурунун ою менен эле бирдей да. Силердин кыялыңар, ниетиңер уурунун ниети менен эле бирдей, башка эч кандай. Ошол жашоо силерге буйруган болсо дагы, уурунун жашоосу баягы уурунун олжосу менен эле бирдей болот. Себеби сиздер өзүңүздөр эч кандай аракет жасабай атасыздар, бирөөнүн эмгегине шериктеш гана болуп атасыздар. Өзүңүздөр эч кандай. Демек силерге адал эмес ошол жашоо. 37 жыл кайткандай болуп жатат. 37-жылда ишенип кое бериңиз, мынчалык болгон эмес. Ал учурда адамдарда акыйрат деген болгон. Туура бийлик талашып, бирин-бири жамандап жазган. Ошонун айынан көп кыргыздын мыкты азаматтарын кырдырып алган кыргыз. Ошонун айынан кризис болуп 40-жылдарга барганда кыргызда бир мыкты азамат калбай калган. Анан Өзбекстанда жүрүп сакталып калган экен. Исхак Разаковду Өзбекстандан алып келип анан коюшкан. Себеби кыргызда бир жетекчи болчу, мамлекет жетектечү бир дагы азаматы калбай калган. Мыктысы калбай калган. Эгер Кыргызстанда болсо, Исхак Разаковду дагы ага чейин эле ошол 30-жылдары жок кылышып алмак. Бирок
бирок азыркычалык адилетсиз болгон эмес. Ошолорду жок дегенде бир сөздөн жаңылса, ошол мисалы Исхак Разаковду кантип кетиришти. Болгону баягы айылдан келген кыргыз улутундагы жаштарга жеңилдик, жогорку окуу жайларда жеңилдиктер берилген да. Кыргыз улутун анан Манасты эме кылган, Манасты тоюн өткөрөбүз. Эпосты дүйнөгө жар салабыз, кыргызда ушундай улуу эпос бар деп. Ошол нерсесин улутчулдукка кыясташып, артынан арыз жазышкан. Кичине болсо да чындыгы болгон да. Бирок чындап мындай карап көрсөң, анын жүрөгүндө ошол нерсе бар эле да. Исхак Разаков аябай патриот мекенчил, еще билинер билинбес деңгээлде улутчулдук дагы болгон да. Кыргыз бийигирээк болсун деген да. Ошон үчүн баягы кыргыз жаштары, айылдан келген жаштар окуу жайларга баягы жеңилдиктер менен окусун, көбүрөөк окусун деген көбүрөөк кыргызга шарт түзүп койгон. Ошонусунан кармашкан. Ошонусун жазышкан. Улутчулук кылышкан. Азыр эмне болуп атат? Бул жанакы эле Керимбай Болуштун эле жоругу болуп атат. Акын ат уурусу кылган. Так. Көрдүм ошондо да Улукбай койду, башка видеолор жатат дейт, аны билбейм. Мага досташтарыңыз дейт. Эми кошо албайт экенмин, Асель айым бир эле жолу вопрос берип атам. Сиз кошулушка аракет кылып көрүңүз, балким сизге чыгып атса. Аксел Кулуаса дейт. Булар эч иш кылбай эле эл менен алышып жатышат го. Эл ойгонуп, биригип, катуу талап койбосок, өтө өкүнүчтүү болот дейт. Туура айтасыз. Ошондой болот. Бирок биз мен жарандык активисттерди өзгөчө бизде Facebook'та көп билесиздер, жарандык активисттер. Баарын эле байкап атам. Баягы мисалы биз врач болсок, алдыбызга келген оорулуунун ооруларын гана айтып атабыз да. Ошону менен эле чектелип атабыз. Изилдеген журналисттерибиз дагы изилдеп ооруну тактап берип атат бизге. Ошону менен эле чектелип атабыз. Мындай оору экен, баардыгыбыз эле ушундай оору экен. Өлөт, мындай дальше кетип өлүп калат, лечение кылыш керек деп атабыз. Ооруну кайсы оору экенин билип атабыз. Лечение кылыш керек, лечение кылбаса өлөт, мына деп атабыз. Бирок врач назначение жазып берет го. Ошол нерсени кылган эч ким жок болуп атат да бизде. Кел, мондай кыл, мисалы, күнүгө монча мол уколдон сайдыр, мол таблеткалар дич, мол капсуланы ич деп жазып берет го. Ошол нерсени кылган эч кимди көрбөй элем. Кунашева азыркы сөзүмө неме кылып коюптур, комментарийде сен ошол жолду көргөз деп. Билбейм, ал нерсе мен бирөөсүнүн акылым жеткенин бирөөсүн уже көргөздүм. Эгер ушул нерсени кана күч бирдикте жасап баштайлычы, ынтымактуу болойлу, тартиптүү болойлу, тартип жоо негизинде иш кылалы. Азыр бир эле ал тартип жоо түзгөнгө чейин башында ушул нерсени кылалычы. Ар бирибиз кайрылуу жасайлычы. Үйрөнөлү ушул нерсени. Өз жарандык позициябызды ачык, айрым ушул видео кайрылуудан билдирүүнү үйрөнөлү. Андан кийин кетебиз. Андан кийин дагы не кылсак болот, дагы алла бир жолго баштайттыр. Ошондо дагы чогуу кеңешип, ушундай сүйлөшүүлөрдүн негизинде чогуу кеңешип, Шаны Абдуллаева угулбай жата дейт. Боло берет дегин дейт. Кайсы сөзгө айтты экенин билбейм. Билбейм,
Элди биримдикти кыла ала турган лидерлер тынчып калышкан дейт. Лидер жок азыр чындап. Элди бириктире алган мыкты лидер жок. Эл менен иштешкен. Лидерлер бар. Алар эл менен иштешпейт. Өз алдынча иштейт. Бай пахташы депутаттарды көптүгүнөн элдердин түшүрүгүн бурмалап коюшууда дейт Шакиржан Ачылбаев. Мындай да, депутаттар туура элдин атынан чечимдерди депутаттар кабыл алып мыйзамдаштырат. Бул чындык. Бирок биз эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул сыяктуу баягы колбола депутаттар келет парламентке. Башында легендарлуу деп атап калдык. Легендарлуу парламенттер болгон. Биринчи, экинчи чакырылыш. Үчүнчүгө чейин эле деп коелучу. Уже үчүнчүдөн баштап айнып башташты. Жалаң эле колбола депутаттар, ошол бир адамдын кызыкчылыгы менен чогулган депутаттар чогула баштады. Алар бирдей эле чечим кабыл алышат. Эч качан элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, дайым ошол жетекчилердин кызыкчылыгы үчүн чечимдерди кабыл алып келип атат. Бирок эл элдигин көрсөтүп, дайым өзүнүн позициясын бүгүнгө чейин ачык айрым көрсөтүп, өлкөнү депутаттар эмес, эл сактап келди. Бүгүн бирок эл ушунчалык кайдыгер өзүнүн позициясын көргөзө албай атат. Ким элдин алдына чыгып, элди баштайын десе, ал камалып кетип атат. Артынан эл колдобой атат. Колдоп чыкпай коюп атат, себеби коркуп калып атат. Мен ойлойм, мунун баардыгына баягы Кудайга ишенместик себеп болуп атат. Өзү ишенбей калып. Кудайга ишенмегендиктен ушул нерселерди жасап атабыз. Эгер Кудайга, Алла Таалага чындап ишенсек, коркпойт элек адам баласынан. Эгер даже өлтүрүп койгон болсо деле, эмне мындай жашоонун маңызын ким түшүнөт? Түшүнөсүздарбы? Өлтүрсөң эмне болот? Бейиш болбойсуңбу, шейит болбойсуңбу? Элиң, жериң үчүн шейит болосуң да. А булар залымдар болот, тозок болот. Эме ишти. Биздин жашоонун мааниси ошол. Мындай түшүнсөңөр. Мен баягы акылды үйрөткөндөй болбойн. Туугандар, келгиле ушундай кылайлы. Баштайлы. Эгер кимде ким каалоо болсо, мага личкадан жазыңыздар, мессенджерден. Кантип видеону тартса болот, кантип жүктөсө болот. Мен колуман келишинче зерикпей силерге жардам берейин. Уялгандын кереги жок. Азыр мекенин келечеги үчүн ар бир кайдыгер эмес жаран, караны ажыратып турган жаран активдүү болуп чыгышыбыз керек. Ачык оюбузду айтышыбыз керек. Ошондо гана биз азыр булардын нерсени жокко чыгара алабыз. Булар айтып атпайбы, азыр биз сүйлөсөк, буларга бийлик эле керек, булар бийликти басып алабыз деп атат деген шултоолорду айтып, башка коомчулукту алдап атышат да. Чындыкты билбегендерди ошентип алдап коюшат. Биз ошентсек, бизге эч кандай бийликтин кереги жок экенин, биз чындыкты, адилеттүүлүктү, аймагыбыздын бүтүндүгүн талап кылып атканыбызды ошол коомчулукка жеткире алабыз. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Исаак Разаковдун сөзүн эле колдонолу. Ошол эле сен таза болсоң дегендин ордуна, сен активдүү болсоң, мен активдүү болсом, коом дагы активдүү болот дейли дагы. Ар бир өз аракет кылып баштайт. Үмүт кылып жатпайлы. Алмапыш оозума түш деп канча жатсак дагы түшпөйт, мүмкүн эмес. Ал бир эле Ньютондун башына түшүп калган ал алма. Ал дагы случайно түшкөн, ал атай түшсүн деп отурган эмес аябы. Түшпөйт. Өзүбүз аракет кылалы. Ар бир ийгилик аракеттин артында болот.
Эгер биз активдүү аракет кылбасак, өлкө сакталбайт. Ал турган эле сөз. Кимге кереги бар? Кадыр баркына жетпесе эле, өлкөнүн кимге кереги бар? Өлкө жок болот. Эгер кадыр баркына жетсек, анда биз аракет кылып ошол өлкө үчүн күрөшүүнү башташыбыз керек. Ошону сактап калуу үчүн. Башка жолу жок анын. Так, ушундай кылалы. Эгер колдон келсе, келет, келбейт эмес. Эгер колдон келбесе, Алла Таала бул касиетти силерге бербейт болчу. Силер деле наркыларга окшоп, ак караны ажырата албай, баягы неме нерсесин шоколад экен деп, көзүңөр баягы розовый очки менен көргөндөй болуп, суктанып отурмаксыңар, сону эле иштеп атат. Демек, ушуну көрүп атасыңарбы чындыкты? Демек, Алла Таала силерге ушу касиетти берген. Чындыгыңарды айткыла. Ар бир кыргызстандык өз чындыгын айтсын. Айткандарга жардам берели. Кимдир бирөө сөз айтып чыккан болсо, аны бөлүшүү, колдоо көргөзүп көтөрөбүз. Ошон менен өз ынтымагыбызды бекемдейбиз, биригибизди. Бири-бирибизге жардам берели. Бардыгыбыз бир атанын балдарыбыз. Бир эненин бир ата. Кыргыздын. Баарыбыз бир тууганбыз, муну билебиз. Туура 40ка бөлүнүп алганбыз, андан кийин 40тан кийин дагы канча миңге бөлүнөбүз. Бирок негизи барып баарыбыз ошол Кыргызга барып чакалабыз. Демек баарыбыз бир тууганбыз. Бул өлкөнүн ошосу. Андан ага кошулбагандар, кыргызга кошулбагандар, башка улуттар, улуттук азчылыктын өкүлдөрү барып адам атадан кошулабыз. Ага чейин баягы түрк ата дешет. Ага чейин деле мисалы түрк тилдүүлөр ага чейин деле кошулуп кетебиз. Такыр кошулбагандар бар, акыры барып барыбыз адам баласыбыз. Адам атага барып кошулабыз. Ошон үчүн bunun bana ne faydası var, ne eşesi var diye. Her birimiz birbirimizге қолдау көрсөткөнү үйрөнөлү. Жакшылыктын артында сөз. Андан чоң жакшылык болот. Ошон үчүн ал адамдан кайта алмага кайтпайбы деген түшүнүктөрдөн алыс болуп, колубуздан келсе ар бирибизди колдой берели. Ушуну айтып анан мен ичимди бошотуп алдым. Эң негизгиси силерге бир аз бугумду жазып алдым. Мен кечтен бери ушул бүгүнкү бийликтин могу сценарийсине аябай нааразы болдум. Туура түшүнүктүү, ал ошол кемпирабадка каршы болгон үчүн көлүңдү бергиче аягыңды бербейсиңби деп ырдаган үчүн камалды, аны баарыбыз эле билебиз. Бирок ошону мындай чындыкка жакыныраак кылып, өзүңөргө мындай эл ишенчүү кылып, бир жала жаппайсыңарбы, доомат кылбайсыңарбы дейм да. Ошого эле күйөм да. Неге баягы детский садтын балдарына любой жомокту айтып берсең ишене берет го. Биз кудду ошол абалга түшүп калдык да. Ушундай абалга түшүп калдык. Бардык өлкө алдайт, бардык өлкөнүн саясатында жалган бар. Бирок адам ишене турган кылып алдайт. Ишенесиң, көпчүлүк элдин көпчүлүк бөлүгү. Арасында эле бир эки макоосу калбаса, көпчүлүк ишенет ошол нерсе. Бизде ошол нерсе болбой аткан жаны качайт да. Эми мен кантип мен эмес эч бир кыргыз ишенбейт. Болотназаров Атуров экендигине ишенбейт. Ал кече эле баягы бульбулятор болуп чыккан ал. Ким ишенет ошол бульбуляторго? Эми кичине окшоткула да, окшотуш керек да. Кичине чындыгы болуш керек да. Бир аз чындыктан алгыла. Бир жолу эле. Эми сабатсыз десе эле бир жолу сабатсыз маңкурт макул экендигиңерди көрсөтпөйт. Бир аз сабаттуу болуп жүргүзгүлөчү саясатты. Бир аз изилденип, такыр жетпесе сураңылачы. Толтура кыргызда. Азыр силер үчүн кимдер гана жардам бербейт. Мен деген баягы фантазиясы аябай курч, чармачыл адамдар бар. Мына жаныңардагы азыркы пресс катчы тигиндей мындайларыңарды жок кылып туруп ошондой мыктыларды алсаңар, мыкты идеялар жазып берет. Бүт элди ишендире турган. Ошо туугандар. Узун эфир болду, бемаз эфир болду, билем анда. Бирок чыдап көрсөңөр арасында
Менин оюмча пайдалуу деле нерсе болуш керек. Макул, кайрадан жүз көрүшкөнчө эсенчиликтер кылачылык. Барыңыздар, бар болуңуздар. Аллахка аманат. Айлаңыздар анан. Назаровдун артынан сиздер дагы ат уруусу же эшек ууру же дагы бирнеке ууру болуп кетип калбагыңыздар. Куру дооматтан, жалган жаладан Алланын өзү сактап калсын баарыңыздар. Аллахка аманат.